ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн Даун синдрому тууралуу сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга улуттук репродукция борборунун генетиги, акушер-гинеколог Нурзада Бешбакованы чакырганбыз. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, биз сөз кылып жаткан темада сурооңузду же ой пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин пикирге да кезек беребиз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Бүгүн ошо 2-апрель бүткүл дүйнөлүк жана аутизм боюнча сүйлөшүү күнү экен. Бул боюнча маалыматты таратуу. Негизи эле аутизм болобу, Даун синдрому мененби, бул оору эмес. Бул дайыма балдар ушуну алып жүрүүчү синдром боюнча калат деп айтышат. Анан өзгөчө балдар деп аташат го. Ошондуктан ошо Даун синдрому жөнүндө бүгүн баарлашалы деп турабыз. Алгач айтып койсоңуз, бул синдром кандайча пайда болот? Анан көпчүлүктө дароо эле мунун себебин билгиси келет да, эмне себептен улам мындай балдар төрөлөт деген. Синдром Дауна бул хромосомдук оору. Бул 21 хромосоманын дагы бир хромосомусу кошулганы. Ошол себептен синдром Дауна болгон балдардын хромосомалары 46 болбой 47 болот. Жөнөкөй дени сак баланын хромосомасы 46 болот. Ошол себептен это именно удвоение деп коет, ошол именно трисомия 21. Ошондо бул 2 болбой 3 хромосома болуп калат, ошо 21 деп. Ошонун себептен ушул хромосомдук оору дальше и өзүнүн признактары менен билинет. Кандай негизги белгилери бар? Бул эми бала төрөлгөндөн кийин эле роддомдон деле ошо акушеркалар, врачтар деле ошо божомолдоп могут заподозрить. Жана ошондон кийин гана ошо бизге генетический службага ошо бизге жөнөтүшөт. Эң биринчиден белгилери бул көздөрү, именно вот сырткы бурчу кичине өйдөрү көтөрүлүп турат, бетке кичинекейирээк болот. Жана переносицасы жок болот мындай балдардын. Затылок у них плоский будет, башы кичинекей болот, жана кулактары кичинекей болуп и располагаются чуть ниже ылдый жагынан. Жана ошондой эле булардын тили чоңураак болот, көбүнчө ооздору ушу ачылып, вот. Колдорунда дагы есть такая вот поперечная борозда деп коет, именно на ладони, алаканында. Вот. Жана ошондой эле булардын манжалары кыска болушат. Ушу даже вот бутундагы чоң бармак менен ушул экинчи манжанын ортосунда эмеси чоңураак болот, аралыгы. Бул ошондон улам булар неонатолог ушул көргөндөн кийин ушул божомолдоп айтышы мүмкүн. Жана ошондон кийин уже бизге келет. Ошо бизге келгенде биз ошол синдромду тастыктайбыз. Ошол сиз айтып аткан сырткы көрүнүшүндөгү өзгөчөлүктөр бул кайсыл жерде төрөлбөсүн Даун синдрому бар балдарда ушундай өзгөчөлүк байкалат деп айтышат. Булар фенотипичкино көрүнөт. Ошол себептен булар кайсыл улут болбосун, булар мындай бир көз караш менен караганда окшош болуп көрүнөт. Ошонусу бар. Бирок терисинин түсү өзгөрө бериши мүмкүн, туурабы? Ооба, болушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай балдарды даже атап коюшат да, мындай солнечные дети деп дагы. Потому что у них один такой фенотип. Көрүнүшү. Сырткы көрүнүшүнөн башка ден соолугунда же башка кандай өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн? Мындай балдар акылы кемирээк болот. Ошол жагы бар, это ошо слабоумие деп. Жана ошондой эле бул ушу синдром Даун болгондо кошумча дагы дарт кошулат. Именно бул эмне ушу жүрөк жактан пороктор болушу мүмкүн. Жана ошондой эле состав желудочно-кишечного тракта. Вот. Ошол себептен көп эле ушундай бала төрөлгөндөн кийин булар биринчи очередь ушул генетикага
барабыз деп баштайт. Бирок эң биринчиден ушул роддомдордо жана ушундай эле ушу детский больницаларда в первую очередь ушул баланы вообще полностью обследование кылышат толугу менен. Эмне себептен? Анткени эгерде порок сердца болсо, именно жүрөк жактан дарт болгон болсо, ушул кардиохирургдар ошону чечишет. Операцияга муктажбы же муктаж эмеспи деп. Жана ошондой эле кайсыл жеринен дарт чыкса, ошол узкий специалисттер өзүлөрү көрүшөт. Жана ошондон кийин гана баардыгын бүтүргөнү бизге келишет. Себеп дегенде, эгерде чындап эле ушундай сырткы көрүнүштө бар болгон болсо, кийинчерээк ушу бизге келгенде булар кан тапшырат. Бул кариотип деп коет. Бул как паспорт хромосом. Бул жашоодо бир эле жолу тапшырылат, бул эч качан өзгөрүлбөйт. Ошондон билинет. Точно барбы экен же жок экен деп. Ошол жерде прям жазылат. Же 46 хромосома, же 47 хромосома деп. Демек бул ошол хромосомалардын саны боюнча такталат. Мунун түрлөрү же бир деңгээли деген башка орунга салыштырмалуу эмнелери болот? Ошол булардын түрү болот. Булар мозаицизм деген бар. Мозаицизм. То есть кээ бирки клеткалар 46 хромосома имеют, а кээ биркилер болсо 47 хромосома. Также может быть транслокационный. Транслокационный деген это, например, 21 хромосоманын определенной части башка хромосома көбүнчө ушу 14-15ге болуп калышы мүмкүн, бирок это редко. Ушу биринчи айтып кеткеним бул мозаицизм дегеним бул эң жеңил формасы деп эсептелет. Эгерде ата-энеси абдан жакшы ушу көңүл буруп, ар кандай ошо логопед, дефектолог жана ушул обучающий программаларды усиленно абдан жакшы жардам берсе, даже мындай балдар именно мозаицизм менен жөнөкөй эле, как обычно, мектепке даже барып калышы мүмкүн. Вот ошондой жактар бар. Демек жеңил түрү бул, а берки экөө алар будут более слабее. Себеп дегенде уже слабоумие абдан жакшы эле выражается. Бирок видите, ушу синдром Даун дегенде именно бала канча жашайт жана кандай өмүр сүрөт, бул эң биринчиден зависит от того, какая сопутствующая патологиясы бар. Эгерде вот мен ушуга чейин айтып кеткеним боюнча жүрөк жактан абдан сложный пороктор болсо, көбүнчөсү даже көп жыл жашабай эле каза болуп калышы да мүмкүн. Вот именно из-за пороков развития. Ошол жагы бар. Бул түрлөрү эмнеден улам ошо 3 биз айткан 3 түрүнүн бирөөсүнө болуп калышы ал эмнеден көз каранды болушу мүмкүн? Бул антип не зависит, же определенный болгандай причины фактор деген жок. Ушундай болсо, например, ушул түрү болот, же бул мындан себеп бул ушул түрү болот деп бөлүнбөйт. Бирок буну биз только кое алабыз, ушу генетиктер коюп беришет, именно кайсыл түрү экенин деп. Жана ошондон кийин уже өзүнүн рекомендацияларыбызды берип, жана дальше уже ошо ата-энеси будет заниматься таким ребенком. Негизи бул синдром генетикалык жол менен бири-бирине өтүшү мүмкүнбү? Кандай болот? Бул жок, бул дарыланбайт. Буну сразу биз ушу ата-энесине маалымат беребиз. Бул эч кандай дарыланбайт. Бирок ушул сопутствующий патологияны дарыласаңыздар болот деп ачык айтылат. Даун синдром өзү мындай тукум кубайт, Жок, бул тукум кубайт. Ген аркылуу берилбейт. Бул, видите, это чисто как только вот происходит именно оплодотворение, жана ошондон кийин гана миоз башталат го, ошо миоз башталганда, возможно, ушинтип раз и бир хромосома добавочный болуп калат. Ошонун себебинен ушундай признактары пайда болот. То есть от этого никто не застрахован. Ошол себептен бизде мындай жалпы пренатальный скрининг деген бар. Вот. Бирок статистика боюнча ошол аял кишинин жашы 35тен өйдө болгондордон он больше чаще встречается. Но уже азыркы бизде именно Кыргызстанда балдар төрөлгөндөрдүн ата-энесинин жаштары көбү даже 30га даже жетпейт. Ошондойлор тоже встречаются. Ошол себептен жалпы пренатальный скрининг бул
абдан керектүү нерсе. Башкача айтканда бул кош бойлуу учурда скринингдин аркылуу көрсө болобу? Ооба. Мындай да, кош бойлуу аял биринчи скринингди бул ушул 11-12 жумадан 13 жума 6 күнгө чейин өтүш керек. Бул именно ультразвуковое изилдөө. Именно ушул ультразвуковое изилдөөдөн определенный ушул признактарын көрсөк болот. А именно бул эмне? Бул ошол баланын мойнунун кеңейиши. То есть называется ТВП деп коет. Это толщина именно воротникового пространства. Бул бир. Жана ошондой эле наличие носовой кости, то есть мурдун сөөгү барбы же жокпу деп, и наличие реверсного кровотока. Ушул 3 признака обязательно көңүл буруш керек. Жана ошондой эле биохимический скрининг бар. Тут кан тапшырат, ошол кош бойлуу аял ошол эле убакта. И ошол кандын жыйынтыгы боюнча жана ошондой эле ультразвуковой исследованиянын жыйынтыгы менен экөөнү кошуп программага салынат. Ошол программа менен рассчитывается риск. И этим самым можем формировать группу риска. Ошол себептен, допустим, эгерде, мисалы да, например, там 25 жаштагы аял, да, кош бойлуу аял, жана ошондой эле 35 жаштагы же 40 жаштагы, алар баары ушундай скринингден өткөнгө абдан жакшы болот. Жана ошондой эле эгерде ошол ранний пренатальный скринингди өткөрсөк, ошондон кийин жыйынтыгы чыкса, риск бар деп, ошондо жубайларга толук маалымат берилет. Канчалык риски бар, кантип биз должны ушуну далилдешибиз керек. Чындап эле барбы ушундай же жокпу деп. И ошондо мы предлагаем. Есть такое исследование, как НИПТ деген бар. НИПТ деген бул эмне? Бул неинвазивный пренатальный тест болот. Бунун далилдиги ооба жакшы эле, верификационный значимость высокая, но бул всё равно тест болот. Бирок бунун эмнеси жакшы? Болбосо кан аркылуу ушул кош бойлуу аялдын канынан выделяют именно фракцию ребенка, фракцию плода деп коет, ошонун көрүнөт. Ушундай ДНК хромосомдо барбы, лишний же жокпу деп. И ошондон себеп болот. Жана эгерде кош бойлуу аял жана ошо жолдошу да, жубайлар айтса бизге именно ошо эң высокий верификационный значимость там тастыктаган ушу керек дегенде, бул ИПД деп коет. ИПД деген бул инвазивная пренатальная диагностика. То есть бул эмне? Через живот матери ошо кош бойлуу аялдын ичинен 16 жумадан баштап именно суюктук алынат, амниотическая жидкость. Вот ошол суюктуктан дальше обследуют и ошону билинет. Чындап эле барбы же жокпу деп. Эгерде ооба ушундай синдром Дауна бар деп чыккан болсо, ошондон кийин уже кош бойлуу аял өзү чечим кабыл алышы мүмкүн. Биз как дарыгерлер, мы никоим образом не имеем права их принуждать. Жок алдыр, жок калтыр деп алар өзүлөрү чечим кабыл алышат. Бирок бизде Кыргызстанда көпчүлүк ошо Даун синдрому менен төрөлгөн балдардын апалары кош бойлуу учурда аны билбегенин төрөгөндөн кийин дарыгерлер айтканын айтышат да, бул жанакы скринингде көрө албай калды деген сөзбү же эмне үчүн андай болот? Ооба, мындай да, эмичи скринингди должен проводить специалист, который имеет специализацию ФМФ. Это вот именно фонд медицины плода, бул международный, ошонун жыйынтыгы менен они определённый эме чыгарышат, бул бир. Жана видите, бывают такие моменты, когда кош бойлуу аял жөн эле УЗИден өтөт, бирок может быть биохимически тапшырбай коет. Ошондойлор да болушат. Либо булар болсо көбү кош бойлуу аялдар өтпөй калышат, же убагында туура эмес болуп, же кечирээк өтүп калышат, уже это скрининг болбой калат. Скрининг именно определенный өзүнүн ушул гестационный возрастка жараша. Ошо 13 жума 6 күнгө чейин гана. Ошондон гана билинет. Ошол жумада гана өтүш керек. Андан кийин болгондо көрүнбөй турбайбы? Жок, көрүнбөй калышы мүмкүн. Бирок ошондой эле бывает, например, мындай, практикада кездешкен ситуациялар болот, что аял киши жөн эле кош бойлуу аял бир эле жолу УЗИ өтүп койду, там, допустим,
26-28 жумаларында бүттү. Ой, баары жакшы элекен болду деп, калганда УЗИ деле өтпөйт и жүрө берет, баары да жакшы деп. Бирок төрөлгөндө видно, что да, синдром Дауна бар деп. Акыркы учурда көпчүлүк мындай синдром менен төрөлгөндөрдүн көбөйүп жаткандай туюлат. Сиздин практикаңызда негизи эле кандай ойлойсуз? Азыркы учурда чын эле көбөйүп атабы? Азыркы учурда выявляемость больше. То есть во время беременности. Эмне үчүн? Потому что биздин ошо специалисттерибиз, именно ошо функционалисты да, ультразвуковой изилдөө боюнча жана ошондой эле они сейчас уже и биохимию делаем, ошо расчет кылынат именно вот на синдром Дауна, Патау, Эдвардса деп предварительно. Жана биздин приказыбыз боюнча 931 ошол приказ боюнча эгерде ошол 22 жумага чейин кандайдыр бир дартым пайда болгон болсо балада, то кош бойлуу аял жана анын жолдошу экөө чече алышат. Ооба, биз мындай баланы төрөйбүз, жок, биз мындай баланы төрөбөйбүз деп. Биздин максат бул туура маалымат берүү. Вот. Калганын булар уже өзүлөрү чечишет. Ошондой жагы бар. Мен азыр угармандарга кайрылып өтөйүн. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Сак бол программасын көрүп жатасыз. Биз бүгүн Даун синдрому тууралуу генетик улуттук репродукция борборунун акушер-гинекологу Нурзада Бешпакова менен маектешип жатабыз. Сизде да кандайдыр бир суроо болсо түз эфирдин алдына жазып калтырсаңыз болот. Бизде азыр Facebook колдонуучулардан суроолор бар, ошолорду окуп кетсем. 2 даун киши үйлөнсө, алардын балдарынын ден соолугу жана мүмкүн боло турган генетикалык абалы кандай болот дейт. Абдан жакшы суроо. Ооба, ошондой болот. Бирок, видите, там уже у них хромосомный аппарат уже имеет 47 хромосом. Вот. Бирок көбүндө наоборот они эмне төрө алышпайт. Даже боюнда болушпайт. Вот. Это редкость. Андай жок даже. Үйлөнүү боюнча сураптыр. Негизи булардын дагы канчалык деңгээлде үйлөнүп, мындай андан аркы жашоосу кандай болот экени бул түрүнө жараша болот. Вот, ошо мозаичный форма болсо, она более легче. Ошол жагы бар. Жанакы сиз айтып атпайсызбы, ошо бул балдардын андан аркы көзөмөлү бул абалына жараша болот. Демек, сөзсүз түрдө эле кайсы бир мисалы жүрөк кемтиги, ушундай оорулар болушу бул өзүнүн көз каранды же ушул Даун синдром болгон үчүн ден соолугу аныкы мындай алсызыраак болуп, ооруга чалдыгуу мүмкүнчүлүгү жогору болот. Да, ошондой да болушу мүмкүн. Себеп дегенде ошо синдром Дауна болгондор, алар иммунитет тоже очень слабый болот. Ошол жагы бар. Бирок видите, они в совокупности. То есть нет такого, допустим, порока, ушул порокто точно синдром Дауна болот дегендер жок. Бирок эгерде биз кош бойлуу аялды изилдөгөндө, мисалы да, там, допустим, 20 жумада изилдеп баштасак, ошол жерде уже жүрөк жактан ошо кемтиги бар болуп деп табылса, ошондон кийин биз дальше обследуем ошол кош бойлуу аялды и этот туура маалымат беребиз. Возможно, нужно еще обследовать на синдромальную патологию тоже деп, именно синдром Дауна деп. И кээде ошондой чыгышат, ооба, что синдром Дауна бар деп. Ата-энелер бул синдром боюнча негизи эмнелерди билиш керек? Эң негизги. Эң биринчиден ушундай балага абдан жакшы көңүл буруш керек. В плане образования, в плане дефектолога, логопеда очень сильно. Жана ошондой эле мындай балдарга очень абдан мындай көп көңүл буруш керек. Вот ошол жагы бар. И дальше посредственно уже параллельно по узким специалистам. Булар очень көп ушундай дальше будут обследоваться и наблюдаться. Негизи өнүгүүсү ушул синдрому барларга жайыраак жүрөт деп айтат, башка балдарга салыштырмалуу жайыраак басат, жай сүйлөйт. Ооба, булар видите, у них ещё мындай слабость мускулатуры болот, очень сильная подвижность суставов болот, ошол жагы бар. Бирок видите, ещё в чём минус в том, что видите, мындай балдар именно вот ошо синдром Дауна болупчу, булар акылы кем болуп жатпайбы? Булардын аң сезими, хоть бала вот өзү деле бирке өсөт, но аң сезими ошол боюнча кала берет. Ошол жагы бар. Бирок көбүнчө эгерде ата-энеси абдан жакшы мындай көңүл буруп,
окуусуна ошо полный семья койсо башка балдарга караганда ушу синдром Дауна бетке жылышы көбүрөөк болушу мүмкүн. Лучше, то есть эффект может быть. Вот. Бирок да булар кечирээк басат. Башка балага карата булар намного вот, меньше у них будет прогресса. Ошону тоже биз туура айтып түшүндүрөбүз. Ошо булардын жана физикалык, интеллектуалдык жөндөмдөрүн жогорулатыш үчүн кошумча эмнелерди кылса болот? Ошо дефектолог, логопед обязательно. Булар также невропатолог, ошолар полностью өтүшөт. Эгерде башынан эле ушул в полной мере в образовательной сфере, в полной мере если все производить, то возможно, что может быть лучше адаптация к обществу такого ребенка. Буларда ошо өзүнө өз тейлөө деген нерселерди үйрөтүп, бардык нерсени адаптациялаш самообслуживание буларда очень сильно. Потому что есть вот в мире практика, что ушундай балдары даже заканчивали вот высшие учебные заведения. Вот. Кош бойлуу болордо мурда кандайдыр бир генетикалык тесттерди жасаганга мүмкүнбү? Негизи бизде көп суроолор ошо кантип алдын алса болот деген суроолор бар да. Именно по поводу синдрома Дауна, эгерде биз именно синдром Дауна боюнча определенный бир тест именно кош бойлуу болуу элек учурунда эми жок. Бирок есть у нас такая как прегравидарная подготовка. Прегравидарная подготовка именно женщин, которые планируют свою беременность. Алар определенную подготовкадан өтүшөт. Но, как я уже до этого сказала, от этого никто не застрахован. Это может быть, видите, как игра в рулетку, да, чисто случайно болуп калышы да мүмкүн. Самое главное, чтобы вовремя надо выявлять. Ошо үй бүлөнү даярдоо, кош бойлуулукка даярданууда эмнелерди эске алыш керек? Там несколько аспектов. Самое главное ушул именно жубайлар, булар экөө тең ошондо обследование полностью өтүшөт. Себеп дегенде ушу күйөөсү жана аялы, күйөөсү 50%, жана аялы 50% именно несут генетического материала. От этого зависит, как дальше у них будет. Именно по поводу потомства. Вот. А то, что именно синдром Дауна эгерде булунда да, либо бул бар, либо бул жок. Именно вот кош бойлуу кезинде ошону билинет. А, допустим, заранее там как-то профилактически определенный ыкмаларды кылып, чтобы синдром Дауна төрөбөш үчүн дегенге пока такого нету. Самое главное, надо оздоровить организм женщины и оздоровить организм вот, супруга. Муну демек качан башташ керек, анан жалпы ден соолукту көзөмөлдөө өткөзүп, анан ошого жараша аракеттерди кылыш керек да, э? Ооба, абдан, да. Ошол туура болот. Азыр уже мурункудай болбойт, уже мурун, например, жубайлар үйлөнүштү, жана ошондой эле дальше стараются свои репродуктивные функции восполнить полностью. Но сейчас такого нету. Сейчас нужно подготавливаться. Азыркы учурда даже бывают такие моменты, допустим, үй бүлөдө 3 баланы аман эсен баардыгы жакшы, здоровый, да, дени сак төрөлдү. Допустим, 4-үнчүсү вот синдром Дауна болуп калды. И ушундай үй бүлөлөрдө буларда бизге суроо болот, эмне үчүн? Үчөөнү собственно эле төрөбөдүмбү? Кандайча деп. А ошончо буларга биз ушундай туура маалымат бергенге аракет кылабыз. Что болуп калышы мүмкүн. Никто не застрахован от этого. Сиз айткан жанагы жубайлар кайсы учурда барып көзөмөлдөн өтүш керек? Как только они начинают планировать, чтобы пландаштырып башталганда, да, желательно. Анан сиз айткандай жанагы биринчи, экинчи баласы барлар деле кайра кийинки баланы пландап атканда кайра көзөмөл өтүш керек. Да, ошо пландаштырыш керек, ошо планда, ошо планирование деп коет, ошо прегравидарный. Бул ушунан өтсө, бул жакшы болот. И для дальнейшего потомства тоже, и данных супругов. Демек, жана жаш куракка байланыштуу, жашы 35-те. Жогоркулар көбүнчө бул мындай балдарды төрөшү мүмкүн дегенде эле бул анчалык туура эмес маалымат болуп жаткан турбайбы, э? Да. Андан жаштар деле. Просто мындай, видите, была такая вот проделана статистика, что именно 35-тен өйдө, да, аялдар эгерде ушинтип төрөйм деп готовятся, то у них возможно риск выше. Бирок азыр практика көрсөткөндө уже, видите, даже 35-ке чейин
деле көбөйтүрүлөт. Ошол себептен нет такого, например, что аял киши 35 чейин аялдар скрининг өтпөй эле койсун, а 35тен өйдө аялдар обязательно скрининг өтүш керек деген жок. Буну жалпы аялдар, кош бойлуу аялдар скринингден өткөнгө муктаж. Бизде кийинки суроо ушу азыркы медицинанын жардамы менен бул синдром менен төрөлгөндөрдүн өмүрүн узартса болобу деп сураган. Демек азыркы медицина буларга канчалык жардам бере алат? Азыркы медицина жардам берет в том случае, кайсыл дарт сопровождается кошумча. Вот от этого зависит. Только ошондон. Булардын басымдуу бөлүгү сиз айткандай жүрөк кемтиги менен. Көбүнчө жүрөктөн, либо еще со стороны желудочно-кишечного тракта также может быть. Либо еще дополнительно другие пороки. Ошол ар бир узкий специальность менен ушул дальше дарыланыш керек. Ошол жагы бар. Ошол үчүн мындай балдар төрөлгөндөн кийин булар также еще в ТЭК-тен дагы өтүшөт. Комиссиядан обязательно. Демек буга атайын пенсия алышат. Да, инвалидность обязательно. Башка эмелерге байланыштуу, мисалы аларды караган адамдар дагы алат деген учурлар барго? Буларда да ошондойбу? Да, болушу мүмкүн. В зависимости от степени там. Кайсы түрү менен оорот? Да. Кайсы түрүндөгү синдром Дауна болгонун аныктаганда. Муну сиздер аркылуу гана анықтайт, генетикалык? Да, это подтверждается. Именно ошол менен. Потому что кариотипирование деп айтылган менен ошондон билинет. Чындап эле барбы же жокпу деп. Анан атайын кээ бир синдромдор мындай көбүрөөк кайсы бир кыздарда же эркектерде көбүрөөк кездешет деген бир статистикалар барго. Мисалы Кыргызстандыкын алып караса, көбүрөөк кимдерде мындай бир. Вот именно жыныстык жактан, именно половой принадлежность, она как-то не зависит. Вот. Самое главное, что имеет неотъемлемую часть, это именно возраст супругов. А именно рождается, допустим, больше там девочек с синдромом Дауна, либо же мальчиков, как такового отличия не было, дифференциации. Кийинки суроо, кайсыл мамлекетте Даун синдрому менен мындай кишилер көп деп сураган экен? Больше рождаемость по статистике у нас было больше в Ирландии. Вот. Бирок видите, вопрос еще заключается в том, что суроо безиличи, например, ушул билинди кош бойлуу кезинде, да, бирок ошондон кийин некоторые родители осознанно, уже жубайлар осознанно говорят, жок, биз төрөйбүз деп. Бул бир. Экинчиден ушул мен айтып кеткен кош бойлуу кезинде тастыктаган анализ, например, инвазивная пренатальная диагностика. Бул получается через живот матери, именно кош бойлуу аялдын ичинен ушул суюктук алынат да. То есть амниотическая жидкость. А мындай обследование көбү еще согласие свое не дают. Эмне үчүн? Себеп дегенде есть риск. И риск именно угрозы самопроизвольного выкидыша бар. Он, конечно, меньше, но все равно бар. Поэтому без ошол боюнча да маалымат беребиз. А бул Кыргызстанда эле чыгабы анализ? Да, бизден. Бизден алынат ошол. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт чоңдашып келатат. Негизи ошол сиз айтып аткан кош бойлуу учурда ата-энелер муну билип калса, негизи эле синдром жөнүндө эмнени билген маанилүү, кантип муну андан аркы чечимдерди кабыл алууда эмнелерди эске алыш керек деген кеңештерди айтасыз. Эң биринчиден, эгерде кош бойлуу болгон аялдарга менин кеңешим эң биринчиден ушу булар скрининг өткөнгө обязательно шашыш керек. И скринингти желательно ушул как ультразвуковое исследование, так и плюс именно биохимический өтүп. Эгер чындап эле ошол жерде риск бар деп чыкса, желательно обратиться сразу к врачу. Потому что көп учурунда биз практикада көргөндөй кечип калышат да көбүчө. Вот. Же, например, ушул айыл жергелеринде, да, там УЗИге деле көп түшпөй, андан кийин аны уже билинет поздно. Ошондой жактар бар. Самое главное, надо вовремя успеть. Но если уж, допустим, выявили, что да, синдром Дауна бар деп, возможно, что родится ребенок с синдромом Дауна, ошондон кийин, конечно же, им надо обязательно решить с супругом. Эгерде ошо 22 жумага чейин болсо. Себеп дегенде, видите, до 22 недель беременности супружеская пара может выбирать,
допустим, если там еще плюс присоединяются другие пороки, а именно ушул жүрөк жакта очень тяжелый, сложный порок болсо, им вот эта информация же дается, тогда они могут решать вопрос о том, чтобы прерывать беременность по медицинским показаниям. Вот ошондой тоже бывает. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп бүгүнкү биз сөз кылып аткан даун синдрому боюнча маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Түз эфирдеги Сак болуу программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз даун синдрому тууралуу сүйлөштүк. Студияда мейманда Улуттук репродукция борборунун генетиги, акушер-гинеколог Нурзада Бешбакова болду. Эфирди мен Айгерим Кутбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.